ачууланып, жиңденип, кандай абалда болбосун оозунан талак сөзү чыга турган болсо, бул ажырашууга себеп болот. Жубайлар уруша кеткенде эле ачуунун үстүндө эркек киши дароо 3 талакты сүйлөп салат. Бул туура эмес талак болуп калат. Эгер ажырашууну кааласа, 1 талак жетиштүү болот. 3 талакты берип салгандан кийин бул акыркы талак болуп калат дагы. Мындан ары никени шарият боюнча жаңыртууга таптакыр жол калбай калат. Муну биз катуу эсибизге алышыбыз керек. Экинчи жаңылыштык көрүнүштүк бул аялдардын жубайларынан, жолдошторунан талакты талап кылышы. Мен ажырашам, жашабайм, талагымды бер деп анан 1 талак берсе дагы сурайт, экинчисин сурайт, экинчисин берсе үчүнчүсүн сурайт. Мына ошентип акырына чейин көктүк кылып, талап кылып отуруп, 3 талакты бирден жаздырып алып, же талап кылып алып алган аялдар бар. Бул учурда дагы 3 талак түшүп калат дагы, талакты кайра жаңыртууга болбой калат. Эми ачуунун үстүндө ушул нерселерди айтып алгандан кийин кайрадан эле ортодо балдар бар, мүлк бар, ата-эне бар, кудагыйлар деген бар. Алардын айтуусу менен кайра жашаш керек болуп калат. Андай учурда 3 талак айтылып калгандан кийин шариятыбыз никени жаңыртып бергенге таптакыр жол катырган эмес. Ошондуктан бул жерден талактын туура түшүнүп, жана талак берүүнүн туура жолун биз билип алышыбыз керек. Талактын туура бериш жолу бул: мен сага талак бердим десе, ушул сөз ажырашууга жетиштүү. Жана жубайлар ушул боюнча экөө 2 башка болуп кеткенге жетиштүү. Ундан кийин аялы мага 3 талакты бергин деп талап кылбашлыгы керек. Эркек бул талакты бергенден кийин кайра үстүнө кайталап талакты бербешлиги керек. Бул учурда эмне болот? Эгер булар ажырашып кетип, кандайдыр бир мезгил өтүп, кайрадан эстерине келип, жарашым болуп кала турган болсо, кайра жарашуу мүмкүнчүлүгү калат. Эгер 3 талакты чогуу эле бир сөз менен кайталап берип сала турган болсо, анда булардын кайрадан талакты жандырып, никени жаңыртып жашаганга таптакыр жол калбай калат. Бул өтө мына бүгүнкү күндө талак маселесиндеги биз билип алышка керек болгон маселелердин бири.